Эшиктен сонун таза аба кирсин деп ушинтип терезени ачсаң эле ары жакта кошунанын дааратканасы, анан дагы тетиги быт марактын баары көрүнөт бизге. Бул жерде бир нерсе кылбаса болбойт деп өткөндө Гүлкайырдын уругун алып келип отургузганбыз. Бирин серин экиден болуп кичине өсүп атыптыр. Буюрса анын өсүп берсе, анан бою 1 метрге жетсе, ар жак кичине болсо да аккуратный көрүнүп калат. Анан кородон ушундай үйдүн артынан ушундай бир жаман тумбучканы таап алып, эптеп сүйрөп келип терезенин жанына койдум. Оюмда ушул жерге бир петуния отургузайын деп атам. Кородо ушу көптөн бери колдонулбай калган бир чириген шыпыргы бар экен, ошону алып келип, ошону менен тиги тумбучканын чаңдарын бир сыйра сүртүп, шыпырып, тазалап, тряпка менен сүртүп чаңдарын. Анан ошол петуниямды ящиги менен алып келип ушунун үстүнө коюп коеюн деп атам. Кичине болсо да гүлдүн жыты, терезени ачканда баягы гүл жыттанып, анан көрүнүш дагы мындай кооз көрүнүп калса, бул абдан жагымдуу болот. Ошентип ишке кириштим. Ящиктеги петунияларым уже соолуп баратыптыр. Эми хотя бы баары өсүп кетпесе дагы бир 4-5 өсүп кетсе деле жакшы болот. Анан топуракты каяктан аларымды билбейм, мына огороддон ушинтип ошол жерден кичинекей бир жаман шыйпырдын бир сыныгын таап алдым дагы, ошол менен казып, эптеп ящикти толтурганга аракет кылдым. Албетте бул оңой болгон жок. Шифр менен аябай ыңгайсыз болот экен. Инструментим жок болгондугуна байланыштуу, айла жок, ошону кылдым. Эми кудай өсүп кетсе экен деп баклажка менен суу ташып, гүлдөрүмдү отургузуп, сугарып, бисмиллахи рахмани рахим, ушул гүлдөрүм жашынакай болуп, соолуп бараткан гүлдөрүм өсүп кетсе экен деп жакшы ниет менен отургузуп, анан эптеп ящикти араң көтөрүп келип, араң сүйрөп келип, жанагы тумбучканын үстүнө койдум. Буюрса жакшы өсүп кетсе дагы көрсөтөм. Азырынча ошол петунияларды өстүргөнгө аракет кылып көрөйүн. Эгер кокусу өспөй калса, анда башка гүл отургузганга туура келет. Бул сугаргандан кийин да аябай оор болуп калат экен. Бул ящик. Араң көтөрүп бардым. Тумбучканын үстүнө койдум. Анан көзүм чачырап, ушинтип тияк биякты карап, үйдүн артын карап, атаң көрүү, ушунун баарын гүл бакчага айлантып салсаң сонун болмок деп, анан кой Аида, карман, азырынча бул сенин үйүң эмес, бул квартира. Мунун артына дагы гүл өстүрүшүм, ол эменин баарын тазалаш керек экен. Жыгач талдардын баарын тазалаш керек болот экен. Ошон үчүн сабыр кыл деп токтоттум.